Кыргыз өзү Кудай сактап келаткан эл. Бирок барган сайын ач көстүктүн сазына батып, акчанын кулун айланып, пейли таргандан тарып, куулук шумдугу ашынып, бейиштей болгон жердин кадырына жетпей, ичара тытышып келаткан кордугу жанга батууда. Ушунусуна чыдай албай бир күнү Кудай да тажап, кол шилтеп баса бербес бекен деп чочуйм. Элди түндүк түштүккө бөлүп жарган саясатчылар, мансап үчүн ата энесин саткан мансапкорлор, уруучулукту туу тутуп, ууру кескилерин баатыр кылган, бирин сарбагыш, бирин саяк, бирин сарт, бирин коңкобай кылган бир муун аренадан кетип, улуттуу мамлекетти ойлогон жаңы муун келмейин Кыргыздын тактыры кыйын болоор. Кыргыз менен эркиндик деген сөздүн киндиги туташ болуп жүрбөсүн. Бүгүн жарк этип ала тоодон көрүнсөк, эртеси Алтайдан көрүнгөн, бүрсүгүнү булут менен жарышып, Саян тоолорунун боорунда сызып бараткан, бир туруп бир заматта жок болгон, жок туруп бир заматта бар болгон, ат баскан жерде шамалдай сызып, бут баскан жерде булактай тунган элди ким эркин эмес деп айтылат? Эркин болгондо да кандай болгонбуз? Кудайдын баласындай жашаганбыз, бирок Кудайдын башын аттаган эмеспиз. Өз билгенибизди кылган эмеспиз, өзүбүз билгенди кылганбыз. Кыргыз деген европалыктарга окшоп, битин сыгып канын жалаган, энергиясын күчүн үнөмдөп, сарамжал сарыттаган сарэзепчил эл эмес. Кыргыз деген 1000 күнгө жетчү нерсесин бир күндө чачып жиберип, басып кеткен эл болгон. Кыргыздын энергиясы орустун токоюндай калың, жылчыксыз, чытырман, орустун талаасындай учу кыйрыс кенен болгон эмес. Кыргыздын энергиясы өзүнүн жер суусуна окшоп, ай тарабы ачык, жашырганы жок жайдак, ошол эле учурда өңгүл-дөңгүл, уңкул-чуңкул, коктуголоттуу, буктурмалуу, ылдам өзгөрүлүп турма, бирде көз ачырбай кара нөшөр төксө, бирде өткүн өткөн, бирде көчкү көссө, бирде кызыл жаян кыян сел жүргөн, бирде эңкейиштеп барып аркан бойлогус аңгеке түссө, бирде тоодон тоого чыгып олтуруп, башы булуттан ашып кетме жылкы кыял, жыламбоор эл болгон. Кыргызды кыяматтан дал ушундай мүнөзү сактап келген. Чоң элдер кыргызды өздөрүнө окшош дем алып, окшош сүйлөй албагандыгы, өздөрүнө окшоп калп жылмайып камсыз жашай албагандыгы үчүн басынтып, кемсинтип келген. Кыргыздын кыргызча жашаганын жерип, жек көрүп турган кезде, биз деген Кудайдан кийинки эле эң байыркы элдердин бири болобуз. Биз кыргыз болуп кылымда жашап келгенбиз. Биз силер ыштансыз жүргөн кезде темир эритип, чагылгандын ташынан кылыч сокконбуз. Силерге шым кийгенди үйрөткөн бизди, силер кантип жашаганга үйрөтпөгүлө. Керек болсо кандай жашашты бизден үйрөнгүлө деп, моюн толгоп чыккан кишибиз түкөбүз Түгөлбай Сыдыкбеков болгон. Теңирчилик биздин таңыбыз болсо, ислам кечибиз. Ал кездеги ак үйдү же компартия башкарып турган СКнын терезесин карап туруп, тилиңди көрсөтүп койгондун өзү эрдик болуп саналган кезде, кыргыз деген дудук эмес, тили бар эл экенин, ошондуктан орус тили экинчене тилим дегендик Москвага кулдук кылып, кол куушургандык болоорун, кошоматтык болоорун, бир тилдин бир гана энеси болоорун. Кыргыздын тилинин энеси өгөй, бөлөк тилди таңуулагандардын энеси эмес. Кыргыз тили кыргыз энебиздин тили экенин башы кетээрин билип туруп тайманбай айтып чыккан кишибиз түкөбүз Түгөлбай Сыдыкбеков болгон. Мамлекет деген элдин ичиндеги кайнап турган күчү болуш керек экен. Мамлекет деген элдин таянар тоосу, тиреп турган тиреги болуш керек экен. Мамлекет деген баш көтөргөн балдарын, баш көтөргөн баатырын башка чапкан камчы эмес. Мамлекет деген элинин байы, бийи, манабы, кожоюн эмес, муңдашы, сырдашы болуш керек экен. Ичиндеги ишенер тиреги, тышындагы таянар таянычы жок элдин келечеги болбойт. Таянычы жок, тиреги жок элдин ындын өчөт, дымагы түшөт. Таянычы жок эл ындын өчүп, басынып, чачылып олтуруп, кулга айланат. Кулда кулак жок дегендей, кул мүнөз элди кулча жашап өткөндөн башка эч нерсе кызыктырбай калат. Кул болгон элдин калкы өздөрүнүн байына, бийине, манабына кул болсо, кул болгон элдин байы, бийи, манабы башка элдердин байы, бийи, манабына барып кул болот. Түкөбүз кыргыз элинин кул болбош үчүн өмүр бою чоңдор менен ачык кармашып келген анык көкжал болгон. Жусуп Абдрахманов, Касым Тыныстанов, Төрөкул Айтматов сыяктуу далай азаматтардын жанын алган Алдоордун огу аны каалаган учурда кайсап жок кылаарын билип туруп, компартиядан коркпой, бөркал десе алек заматта башын алып жиберчү кыргыздын кошоматчыл чоңдорунан коркпой, кыргыз элинин элдигин коргоп турган, айкөл манасын коргоп турган кыргыз Түгөлбай Сыдыкбеков болгон. Түкөбүз тирүү турганда манасыбыз тирүү тургансып, кошоюбуз тирүү тургансып, бакайыбыз тирүү тургансып, өзүбүздү жарты сеспей,
бүтүн сезчүбүз, өзүбүздү баатыр сезчүбүз. Түкөбүздүн көз өткөн соң манассыз калгандай, кошойсуз, бакайсыз калгандай кемип келдик. Азырда толуп турган жокпуз. Мен мунун менен кабыландым баары эле манас эмес, калдайгандын баары эле канат эмес. Калкын чаңган калкынын тилин чаңган, хан болсо да кыргыздын баласы эмес экенин айткым келди. Туз. Кыргызда туз ыйык. Элде тузум урсун, тузума койдум, туулган жердин тузу оор деген сөз жөн эле айтылбаса керек. Абалдан ак менен каранын айкашында туз турган. Чекиш кылгандарды туз менен сестенткен, сатып кеткендерди тузуна коюп жаңылып жаскандарын, уурлук кылгандарын тузга тийгизип майыштырган. Туз чыккан жерлер мазар болгон. Кетмен төбөдөгү Шамшык ата, Кочкордогу Туз ата мазарларынын тузун таткан элдин дени сак, таланттардын булагы болгон. Мен дагы туз деген ыр жазып, аны Баратбай досума арнадым эле. Окуй кетейин. Коктудагы койгороонун аст эле көр жер менен аралашып, жаз күз тебей сарайда көк шагыл туз додо болуп жатчу эле. Камандыга көчөбүз деп таң аткандан уйку бербей, үйдү таңып, күндү таңып күшүлдөп, ак караны аттабаган ата салтын буздагам, албагыла жүк болот деп күпүлдөп, алдыртпады тузданам. Туз көп эле, ити тепсеп, киши тепсеп жөн эле, ак койго деп алып келген туз аябай көп эле. О кудурет көп болгондун ушул белем зыяны. Бир күн эле бүркүт учкан тоолорумду мекен кылып кускун менен кулаалы, жоогасындуу жонду тепсеп доңуз менен эшектердин туягы, урап түшүп бүтүндөй бир улуу журт бөлүнүүнүн селди бакты кыяны. Көкрөктөн бир үн чыкты. Көппө кыргыз, көпсөң кыргыз кесирсиң. Көпкөн элге көптүн, бардын баркы кайдан сезилсин. Көптү көргөн эл ушинтип, көк теңирди көзүн илбей, көп кантип эсирсин. Көр дүйнөнүн кулу болуп көгөндөлүп байланган, көрүнгөндүн көз отунда көпөлөктөй айланган, тукумуңду туулган жердин тузу кантип кечирсин. Жол истедик токойлордон, тоо талаадан тунарган, жомоктогу жолу сонун кыялдан, ошондо эле адал менен арамдыктын жонундагы дубалдан. Жалган, жалган, жалган деп отко түшүп, мүрзөдөгү бос чымчыктай чырылдап сайрап турду бу жалган. Акыйкатты көрдүк анан арып ачкан, өңдөн азып кубарган, жалган деген жалт жулт этип буралган, жалаңкыштай сулуу турасын алган. Анын бисти азезилдей аскырып, кумарына кутуртуп, кудугуна кум толтуртту суу алган. Кудукту кой, кум бойлобос дайраны биз кечмелик деп санабай, абийир ыйман эмнекенин карабай, аттап өттүк уят менен убалдан, аттап өтпөс Курандан, аттап өттүк ата-энеден, асмандагы Кудайдан. Аттап өтүү арзыбаган иш болду, акырындап шиш толду. Унутулду энелердин бешигири, улуу элдин ыры менен кошогу. Унутулуу деген да бир улутуңдун экен го бир жоголуусу, азап муңу тозогу. Унутулду туулган жердин туснаны, өзөн сайы өз нугунан бузулган. Жаман экен жалбырактап баратканда, жараткандын тузурган. Ошон үчүн тузурсун деп каргайт тура эл дагы. Туз салмагын билдим акыр, туз көтөрүп баскан кезде мен дагы. Бутуң булут кессе дагы, бутаң тоону тессе дагы, туулган жерден туз көтөрүп өтүш парс. Жок дегенде бир килден, тунуу да парс бул дайрадан кынагызып жиңгирген. Тузга кара санай көрбө, тузга кара санаганды кыргыз тузга сийдирген. Жолбундар. Кыргыздар ата тегин, киндик кан тамган жерин унуткан, же башка жактан ооп келип туруп калган, же өз жеринде кечиргис күнөө кылып, бирөөнүн үй бүлөсүн бузуп же киши өлтүрүп качып келип жан багып жүргөн кишини жолбун киши деп койгон. Ээси жок малды жолбун мал деген. Элден чыгып калган үй бүлө айылдан алыс көчүп кетип, эл барбаган ээн жерге, коктуголотко ала чыгын, же үйүн тигип оолак жашаган. Андайларды жолбун ала чык же жолбун үй деп атаган. Илгери жолбун ит дегенди жомоктордон угуп, китептерден окусак, бүгүн ээси жок жолбун ит көчөгө айыл-айылга батпай кетти. Ээси жок жолбун ит тургай, бүгүн ата-энесиз жолбун балдар көбөйдү. Ушул кезге дейре ата мекени жок жашап жүргөн жолбун элдер канча?
Birдеме десең эле адам баласынын жашоосу үчүн дүйнөдө Америкадан артык бейиш жок деп талашкандар бар. Бара электерге, көрө электерге ошентип түшүндүрүшөт, үгүттөшөт, макташат. Элден, улуттан да жогору коюп ызы-чуу салган адам укугу дегенин чыкыйына такайт. Батыштан баш калканч сурап, Европада, Америкада жашап жүргөн кыргыз мигранттары тууралуу документалдуу фильм тартмакчы болуп, материал чогултуп жүргөн каракулжалык кызыбыз Самара бир жолу мага: "Агай, кыргыз эле балдар кыздардын биз кыргыз эмеспиз, өзбекпиз. Кыргыздар бизди кыйнап, мажбурлап, зордоп туруп паспортубузга кыргыз деп жаздыртып салган. Биз деген гейбиз. Биздин укукту коргогон эч ким жок. Биз Америкада жашагыбыз келет" деп жазган кыргыздын балдар кыздарынын арыздарын окугандан кийин ушунчалык жаныман түңүлүп, биз кыргыздар ушунчалык пастыкка чейин түштүкпү деп өзүмдү жаман сезип жүрөм деген эле. Мен жаштарды ата мекениңерден алыска кете көрбөгүлө дегим келбейт. Биздин балдардын өнүккөн өлкөлөргө барып өнөр үйрөнүп келишин ким эле каалабасын. Россиянын саламаттык сактоо министри Вероника Игоревна Скворцева Москвадагы номер 1 шаардык оорукананын нейрореанимация кызматында иштеген жылдарын эскерип олтуруп, кабарчынын "Ушунча жыл реанимацияда иштепсиз. Бирөөлөр жан бар дешет, бирөөлөр жан жок дешет. Биле алдыңызбы, жан бар бекен" деп сураганда, реанимация бөлүмүндө иштеп жүрүп, атактуу академикти комадан чыгарабыз деп болгон күчүбүздү жумшаганыбыз эсимде. Сакайтып алгандан кийин ал киши: "Билесизби, Вероника Игоревна, биздин ортобузду бир жип туташтырып турду. Мен аны дайыма сезип жаттым. Сиз жанымдан узар замат жип ичкергенден ичкерип олтуруп, кылдан дичке болуп, сиз жаныма келер замат кайра мурдагы калыбына келип, бирок такыр үзүлгөн жок. Үзүлсө эле мен кайдадыр башка жака учуп кеткен араң турдум. Мени жип гана кармап турду" деп айткан эле. Көрсө ошол үзүлгөнү араң турган жип тигил кишинин жаны экен. Жанды биз врачтар кармап туруппуз. Ошондон кийин жан бар дегенге мен кадимкидей ишенип калдым деген эле. Дүйнөнүн кайсыл жеринде жүрсө дагы туулган жер менен туташтырып турган мекендин жиби кыргыздын улан кыздарынын жүрөгүнөн эч качан үзүлбөс экен деп тилеп келем. Чет өлкөгө кеткиси келсе, Акаевдин башына ак калпак кийгизе коем деп түрмөгө түшүп азап чекпейле, Баткенде сүргүндө жүрүп азап чекпейле, Кыргыздын туңгуш демократы Тургуналиев Кожомберди тегин топчубек кетпейт беле. Чет өлкөгө кеткиси келсе, өз мекенинде үй жайсыз жүргөн кыргыз жаштарына жер алып берчүбүз деп Компартиянын кылычына башын тосуп, Борбор Азияда биринчи жолу Кыргызстан демократиялык кыймылы дегенди түзөбүз деп көрбөгөн азапты көргөн Жыпар Жекше, Жусуп Чоңаю, Жусуп Ыракыя, маркум Казат Акмат тегин кетпейт беле. Эстесем, чындап куугунтук жеген кыргыз Кыргызда аз эле экен. Мектепте окуганымдан эсимде калганы бул: Кристофор Колумб деген итальян саякатчысы Индияга барчумун деп делөөрүп, деңизден деңиз койбой сүзүп олтуруп, өлдүм талдым дегенде кургак материкке туш келет. Европада өспөгөн жүгөрүнү, картошка менен тамекини биринчи жолу ошол жерден көрүп ооз ачылат. Барган жерден аны кызыл жүстүү, шыңга бойлуу адамдар тосуп чыгат. Индияга келдим деп ойлогон Колумб аларды индейлер деп атайт. Көрсө ал барган жер Индия эмес эле азыркы Америка экени кийин белгилүү болот. Ошентип Колумб ачкан Американы испандыктар басып ала баштайт. Кийин байлык истеген каракчы жолбундар индейлер деп атаган жергиликтүү калкты же индеецтерди кулга айлантып, кырып жок кылып, кырылгандан калганын арак менен уулантып маңкурт кылды. 16-жылкы үркүндө да дал ошол индеецтерге окшоп падышалык Россиянын желдеттеринин колу менен кырылып жок болорду. Кыргыз элин падышалык Россия эмес, Керенский эмес, Советтик Россиянын жол башчысы Ленин сактап калганы жалганбы? Ленин орус интеллигенциясы үчүн, Бердяев менен Ыразанов үчүн, жалаңкыч болсо биздин эл үчүн, Сагынбай менен Саякбайды, Токонбаев менен Сыдыкбековду, Айтматов менен Миңжилкыевди жалпы эле кыргыз элин сактап калган Кыдыр алейк салам болгон. Америкада ар бир адам оюна келгенин жасай алат. Ар бир адам өзүнүн каражаны үчүн жашай алат. Америка деген өзү үчүн гана жашаган жолбундардын мекенине көбүрөөк окшоп кетет. Ат башыда бир ай свет өссө жашай берет. Ат башыда бир ай жут болсо жашай берет. Ал эми Америкада бир ай свет өссө же метросу 10 күн иштебей калса, кыйналганы чыкпаган жеринен чыгып, апыртып айтканда калкынын көбү кырылып калышы мүмкүн. Адамдын табияты ушундай эмеспи? 1000 күн кыйналганын 1 күн жыргаары менен унуткан. Адамдын жашоосу канчалык жеңилдеген сайын турмушка чыдамы ошончолук азая берерин, жалакай, морт болуп каларын биздин эл көргөн жок беле. Өткөнүн ылдамын унуткан жаныбарлардан экөө гана бар. Бири жылкы, экинчиси кыргыз. Кочкорго кар түшпөйт.
Ошон үчүн кара кочкор деп коюшат. Кар түшпөгөндүктөн кышкысын мал баккандар чөп камдап убара болбойт. Жайдыргычтыр малы жайытта багылат. Койлору эттүү. Илгери бир кышта кочкордон ат башыга кой алып барышкан тукум кылабыз деп. Тукум кыла албай коюшту. Кочкордун койлору ат башынын койлоруна окшоп, кышында кар тээп оттой албайт экен. Ачка болуп айласы кеткенде кочкордун койлору ат башынын койлорун туурап, тээп оттойм деп туяктары канап, тумшуктары канап, жооруп, жара болуп, оттой албай жалдырап туруп берип, акыры баары өлүп тынган. Белен оокатка көнгөн элдин бели бекем болбойт деп айткан экен кыргыз. Топчусу үзүлүп түссө кантип кадарын билбей жалдырап турган батыштын балдарын, Кудайдын суусун көрүп алып, бул суу качан токтойт? Агыза бербей түнкүсүн бурап салбайсыңарбы деген араб шейиктерин, төрөлөрү менен 50 миңден 200 миң долларга чейин акча салып, бекеренчиге ээ болгон араб балдарын, дегеле өнүккөн өлкөлөрдүн бардык шарты бар жашоо турмушунда жашаган адамдарын эмнегедир кокустан башына бир аз эле кыйынчылык түссө кара жанын бага албай өлүп калчу кочкордун койлоруна окшото берем. Алай менен ат башыга бир ай эле жашаса, америкалыктардын ышыгы бүлүп, ышпалдасы чыгып кетет болчу. Мындан 2 жыл мурдагы жутка байланыштуу эки көрүнүштү эске сала кетким келип турат. Жаз келет деп турганда республика боюнча кар оор түшүп, чөп жетпей, мал кырыла баштабады беле. Ошондо интервью берген бийик тоолуу айылдардын биринде жашаган бир аял КТР аркылуу чыгып, президент каякта карап отурат, өкмөт эшик такылап жатабы, биякта чөп жок, малыбыз кырылып атса, деги элди ойлогон бийлик барбы бизде деп сүйлөгөн эле. Ошол эле күнү КТРдан ошондой эле бийик тоолуу айылдардын биринде жашаган дагы бир аял жут болбой жүрдү беле. Боло жүргөн жут болуп атат, өлө жүргөн мал өлүп атат. Кудайга шүгүр. Өзүбүз аман, бала чакабыз аман, отун суубуз, нан чайыбыз кенен. Эманын эмнесине кейит элек. Болбой жүргөн жут беле. Андан көрө элге келчү кырсык ушуну менен чыгып кетсин деген болчу. Кыргыз тарыхында деги качан кыйынчылыксыз жашады эле. Кыйналбай жашаган Кыргызда кыргызбы? Кыйналбай жашаган жашоодо жашообу? Дегеле кыргызга кризис дегенди түшүндүрүп, убара болуунун кереги канча? Чындап келсе кыргыз деген сөздүн синоними кризис болуп жүрбөсүн. Анткени биздин эл жаралгандан бери эле кризисте жашап келаткан элдердин бири эмеспи? Же калыппы? Өлкөдө бир жакшы иш башталса эле эл кыйналып жатса миллиарддаган акча коротуп, анын эмне кереги бар эле деп түшүнүп туруп, билип туруп жер муштагыламай, элге боор тартымыш болуп, элдин таламын талашмыш болуп, бузуклук кылмайлар көбөйдү. Мындайлар түндүк түштүк жолу салынат дегенде да, датка кемин подстанциясы курулат дегенде да ушинтип кыйкырып, тынбай жазып жуулдап турушкан. Булар эми көчмөндөр оюнун тытмалай баштады. Миллиарддаган каражат жумшап, каякта бир шаан шөкөттүн эмне кереги бар эле деп ызы-чуу салып чыгышты. Ойлоп олтуруп, булар кыргызча сүйлөгөндү, кыргызча кыйкырганды, кыргызча жазганды үйрөнүп алган кыргыздын душмандары эмес болду бекен деп да кетесиң. Же буга чейин эл байлыгын талап, тоноп, ичип жеп келгендердин соттолуп, бирок сотторго пара берип кутулуп кеткендердин тукумдарынанбы? Болбосо эмне мынча эле бөйрөктөн шыйрак чыгарып, эч нерсе боло элек деле ызы-чуу салып, жер тепкилеп тура калышат. Кыргыз деги илгери качан ушунча эле Усвалий борбор шаардын баарын мырамар кылып салмай болду деп Москвага чейин арызданып, ызы-чуу салгандар да ушундай бузуклар эмес беле? Эми минтип көчмөндөр оюну менен келечекте кыргыздын атак даңкын, өткөн бир доорун, басып өткөн жолун даңазалай турган, жакшылыктын да жолун бууп салгысы келген карызгөйлүктү да дал ушулар жасап атканына жаным кашайды. Сиздер, урматтуу радио угуучулар, Кыргыз Республикасынын эл акыны, Токтогул атындагы мамлекеттик сыйлыктын лауреаты Шайлообек Дүйшеевдин Агындылар аттуу китебинен автордун көркөм окуусунда улантып уктуңуздар.